Assalamu алейкум, урматтуу жана сүйүктүү көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта достуктун ордун баса турган Шахтер командасына кимдер кошулат? Команданы ким жетектейт айтып беребиз. Ошондой эле облустар аралык чемпионат эмнеге болбойт? Таластын 80 жылдыгына арналган турнирде ким чемпион болду? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Буга чейин айтылгандай, достук командасы чачырап, аттар сатылып, оюнчулар башка жака кетип жатат. Жалал Абад облусунун Созак районунан чыккан Шахтер командасы достуктун ордун басууга аракет кылууда десек болот. Мурунку жаштык командасынын көпчүлүк оюнчуларынан куралган команда 2024-жылы 9 май жана президенттин кубогунда ойношту. Учурда аты айтылбаган ишкер бул команданы колго алып демөөрчүлүк кылууда. Таласта өткөн турнирге Шахтер командасы төмөнкүдөй курам менен барды. Төртчү камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Акыркы турнирлерде Сарыөзөндө ойногон Эшмуратов менен Арген Абдуллаев кайра Шахтерго келди. Ошондой эле бул команданын аттарын байкасаңыздар, Нурзаман, Комсомол, Сусамыр, Ак Бура, Чорный деген аттарды көрүп жатасыздар. Бул деген достуктун аттары Шахтерго өттү дегенден кабар берет. Ошондой эле Сарыөзөндүн аттары дагы бул командада жүрөт. Мындан тышкарды Сусамырды ойнотуш үчүн Кубаныч Султан уулу командага чакырылды. Буга чейин Манас Ниязов дагы бул командага өткөнү айтылган. Ошондой эле Аскат Каскаров дагы Шахтер командасынан сунуштар бар экенин айтты. Куантай, Манас, Аскаттардын бул командага өтүшү тууралуу кандай пикирдесиздер? 9 октябрдан 11 октябрга чейин Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданда Көк Бөрү боюнча республикалык мелдеш болуп өттү. Иш-чара Талас облусунун 80 жылдык мааракесине арналып уюштурулду. Көк Бөрү боюнча мелдешке жалпы 10 команда катышып, алгач 3 топко бөлүнүп оюн өткөрүштү. Тайпалык баскычтын жыйынтыгы менен Талас району Чүй Токмок командасы, Айтматов району жана Талас 2 жааты жарым финалга чыгышты. Биринчи жарым финалда Талас району Чүй Токмокту ишенимдүү түрдө утуп алса, экинчи оюнда Айтматов району 4-2 айырмасында Талас 2 командасын артта калтырды. 11 октябрда чечүүчү оюндар өтүп, коло медалды Талас 2 командасы алса, финалдык бөлүктө Айтматов районун жеңип алган Талас району чемпион болду. Жекеме-жекеде өзүн мыкты көрсөткөн Эрсултан Айдаркан уулу мыкты оюнчу намын алса, точка деген аргымакка мыкты ат деген сыйлык тапшырылды. Чемпион болгон командага Subaru үлгүсүндөгү автоунаа берилсе, экинчи орун үчүн 300 000, үчүнчү орун үчүн 200 000 жана төртүнчү орунга 150 000 сом байге берилди. Ошондой эле мелдешке катышып, байгелүү орунга илинбей калган командаларга 70 000 сомдон берилди. Жылда өтүп келген облустар аралык чемпионат эмнеге болбогондугун Көк Бөрү федерациясынын жетекчиси айтып берди. Негизи бизде ошол календарлык планда Кыргызстандын чемпионаты өтмөк, область болуп. Биз ошол башкармалык мүчөлөрү менен кеңешип, өзүңүздөр белгилүү болгондой жакында эле көчмөндөрдөн келгенде Кыргызстандын башы кандай бирикти, баарын бириктирип, анан область чемпионаттарын өткөрүп, кайра аларды область кылып бөлбөй, биз кеңешип Кыргызстанда биринчи жолу муундар ортосунда чоң оюн өткөрөлүк деп чечтик. Буйруса 3 ноябрдан 10 ноябрга чейин Кыргызстанда ошондой чоң турнирибиз өтөт. Азыркы биздин болжолдуу, мындай айтканда, болжолдуу бир 30 команданын тегерегинде катышабыз деген каалоолорун айтып жатышат.